Ассаламу алейкум достор, мен азыр Талас шаарында турам. Бул жер мен турган жер Баластан шаарчасы деп аталат экен. Мына могу курулуштар мен күзүндө келгенде бул жер боп-бош болчу. Азыр мынакей уже канча бир 3-4 айдын ичинде эле келсең, уже 3-чү этажга көтөрүлүп атыптыр. Демек бул бир мындай кызуу, активдүү, мындай курулуш иштери активдүү жүрүп атат дегендин белгиси. Президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан ушул иштер демилгеленип, бүгүнкү күндө Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы тарабынан мына ушул курулуштар активдүү жүрүп атат. Бул Талас областында мынакей тарых Таластан башталат деп айтабыз го. Буюрса мына эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы буюрса Талас областында белгилөнүү алдында турат. Анан өлкө башчысы мынакей президентибиздин ушу Талас областын өнүктүрөлүү деген тапшырмасынын негизинде мынакей ушул Баластан шаарчасындагы курулуп атат. Бул жердин артыкчылыктарынын бири өлкөбүздө болуп көрбөгөндөй ушундай бир курулуш болуп атат. Себеп дегенде Баластан шаарчасында буюрса роботтор кызмат кылат деген дагы маалыматтарды угуп калып атабыз. Анан Таласты бирге тааныйбыз деген хэштег менен мен видеолорду бөлүшүп атпаймынбы? Буюрса мына өлкөбүздөгү өнүгүүнүн эпкини мына Талас шаарында дагы болуп атат. Ийгилик болсун достор. Сөзсүз жакшы иштерди жайылта берели. Себеп дегенде жакшыны айтып жаялы, жаманды айтпай жоелу деген дагы сөз бар. Ошо ийгилик болсун достор. Таластан баарыңарга ассаламу алейкум.